Казакстанда зайтун майын өндүрүү башталышы мүмкүн. Тунистик ишкерлер Казакстанда зайтун бактарын өстүрүүгө инвестиция салууга кызыктар. Бул тууралуу Астанага иш сапары менен келген Түштүк Африканын өкүлдөрү атайын брифинг учурунда билдиришти. Тунис Республикасынын айыл чарба министри зайтун майын жана курманы көп санда түз экспорттоого даяр экендиктерин билдирди. Белгилей кетсек, быйыл аталган өлкөгө биринчи жолу 70 000 тонна казак буудай жеткирилген. Абдел Белати ошондой эле импорттук дандын көлөмүн көбөйтүүгө дилгир экендиктерин белгиледи. Тараптар улуттук азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу максатында агроэнергия комплекси багытында кызматташуунун чөйрөсүн кеңейтет. Мүмкүнчүлүктөр кенен. Ошону менен бирге эки өлкө тең заманбап агротехнологиялар жана инновациялар боюнча билим алмашууга даяр экендиктерин билдиришти. Тиешелүү меморандумга кол коюлду. Казакстан менен айыл чарба тармагында жаңы келишимдерди түзүүнү көздөп жатабыз. Мындан тышкары Казакстанда зайтун өстүрүүгө инвестиция салууга даярбыз. Анткени зайтунду кыйыштыруу көп изилдөөнү талап кылат. Ал эми Тунисте бул тармакта көптөгөн илимий изилдөө борборлор бар. Ошондуктан Казакстан менен Тунис айыл чарба өсүмдүктөрүн изилдөө жаатында биргелешип иш алып барса жакшы болот деп ойлойм. Biz özümüz халыкаралык уюм болгондуктан Биз эл аралык уюм болгондуктан бул ишти мүмкүн болушунча өзүбүз тараптан окумуштуулар аркылуу техникалык жардам катары жасайбыз. Биздин уюм аркылуу ушундай дарамети көп өлкөлөр менен мүмкүнчүлүктөрүбүздү арттыргыбыз келет. Жүргүзөбүз. Биздин уюм аркылуу ушундай эл менен бирге потенциалы өтө көп потенциалдуу элдер менен күчүбүздү, мүмкүндүгүбүздү көбөйтөбүз деп отурбуз.